Бишкек шаарында президент Садыр Жапаров тарабынан Туркиядагы зилзалада издеп куткаруу ишин жүргүзүп келген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болуп өттү. Малым болгондо 2023 жылдын 6 февралында Туркиянын түштүгүндө 2 ирет жер титиреп, табигый кырсыктын кесепетинен аймактардагы имараттар түү менен урап, 50 миңден ашуун адам каза болгон. Түрк боордоштордун башына түшкөн оор учурда кыргызстандык куткаруучулар 7 февралда алгач 67 куткаруучу, андан соң 110 куткаруучу барып, Туркиянын бир катар кичи райондорунда издөө куткаруу иштерин 24 саат бою жүргүзүп, 8 адамды тирүү таап, 198 адамдын сөөгүн чыгарышкан. Белгилей кетсек, жер титирөөнүн 13 күнү, тактап айтканда 298 сааттан соң уранды астынан бир үй бүлөнүн 3 мүчөсүн аман чыгарып, дүйнө коомчулугуна таанылган да кыргыз куткаруучулары болгон. Şu öndekiler Kırgızlar galiba, doğru mu? Arkadaşlar Kırgız ekip değil mi şunun arkadakiler? Temsilci Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Bubek Ajikeyev. Президент Садыр Жапаров зилзаланын кооптуу очогунда издөө куткаруу иштерин чын дили менен жан үрөп аткарган куткаруучулардын ат көтөргүс эмгегин баса белгилеп, эрдиги үчүн кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирди. Бир тууган элдин башына түшкөн мындай оор мүшкүлдө жардамга кол сунгандардын сап башында кыргыз мамлекети турду. Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп, кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Кыргыз жигиттеринин эрдиги менен эбегейсиз эмгеги жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муундарыбызга мыкты өрнөк болуп калат. Соңку жылдары өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу багытында мамлекет тарабынан зор колдоо көрсөтүлүп, куткаруучулардын техникалык мүмкүнчүлүгү кыйла жогорулаган. Алсак акыркы 2 жыл ичинде министрликтин тарыхында болуп көрбөгөндөй 198 өрт өчүрүүчү техника, 2 тик учак жана 100гө жакын оор инженердик техникалар, куткаруу жумуштарына ылайыкталган шаймандар жана атайын максаттарга пайдаланылуучу автоунаалар алынган. 342 жаңы машиналарды алдык. Bunun içinde kuruluş teknikaları, öt ölçücü teknikaları, tik uçak teknikaları бар, начтын тизмеси аябай көп. Будан тышкары өзүбүздүн шаймандарыбызды аябай жаңылаттык, катерлерди алдык. Куткаруучуларыбыздын кесиби жогорулап, азыркы күнү мисалы куткаруучулардын бир ордуна 3-5 балага чейин андай постоянно конкурсный основа болуп алып атабыз да. Bunday масштабтуу сыйлоо деген биринчи жолу болуп атса керек. Мен биринчи жолу көрүп атам. Мына 24 жыл эмгектенип келип, жалпы 100 ашык аскер кызматкери ар кандай даңк, эрдик, ардак грамота менен сыйланып отурат. Бул мен кызматымда биринчи жолу көрүп атам. Бул да болсо президенттин көңүл бурганы. Мындан тышкары куткаруучулардын айлык маяналары 200%га чейин көтөрүлүп, кесипкөй адистердин катары көбөйгөнү айтылат. Мамлекеттин бул колдоосу эң ириде элибиздин коопсуз жашоосун камсыздап, кырсыктардын алдын алып, кесепеттерин жоюудагы маанилүү кадам экени белгиленүүдө. Биз жаңы жумушка киргенде мен 4300, 2010 жылдары болду. Азыр Кудайга шүгүр. Жакшы көтөрүлдү. Бизде иштеп аткан чоңдор, башчыларыбызга бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай сыйлык күткөн эмеспиз, негизичи ушундай сыйлык болуп калат деп. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кесип менен сыймыктанам. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу эл аралык деңгээлде куткаруу иштерине катышып, ийгиликтүү жыйынтыгын көрсөтүшкөн. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.